Unutulg'us Alarkos qazotining botirı Abu Yusuf Yakub al-Mansur al-Muvahhidi. Alfonso'nun qatı Emir Yakubqa kelgende al qatты tıtıp salıp, anın bir bölігін артына төмөнкү аятты жазат. Аларга кайтып жөнөгүн. Эми биз алардын үстүнө туруштук бере албай турган аскер менен барып, моюн сунган, кордолгон абалда журтунан сүрүп чыгарабыз. Жооп укканыңдай эмес, көргөнүңдөй болот. İslam tarixçisi Doktor Ali As-Sallabi. Бұл китепте Андалустун Муса ибн Насир жана Тарик ибн Зияд тарабынан биринчи ачылгандан тартып Андалустун кулаганына чейин, андан кийин Осмонилердин аракети, Мухаммад ибн Умайянын көтөрүлүшү, андан кийинки Юсуф ибн Ташфин, Абдурахман ан-Насир жана Абу Юсуф Якуб ал-Мансур ал-Маринилердин жеңиштерине саякат кылып келгенбиз. Чынында мен Андалустун майда чүйдөсүнө чейин айтууну каалаган элем. Менин бул максатым төгүлгөн сүткө ыйлоо эмес. Андалустун тарыхындагы улуу жеңиштерде, атак даңкында, жада калса анын жеңилүүсүндө да мусулмандар үчүн көптөгөн өрнөктөр бар. Биз бул динди толук карманган мусулмандардын аз санда жана алсыз куралдар менен үлкөн аскерлерди жеңгендерин көрдүк. Ошол эле учурда алардын жүрөктөрүнө дүйнөнүн сүйүүсү орногондо, жеңилүү ызасын тартып, крестүүлөргө салык төлөп калган учурларын да окуп өттүк. Ошондой эле биз Сенегалдын чек арасында төө кайтарган балдардан Африкадагы эң чоң империяны тургузган Шейх Абдуллах ибн Ясин сыяктуу баатырлардын кулап бараткан үммөттү гүлдөп өскөн абалга жеткиргенин да көрдүк. Ошол эле учурда дүйнө кызыкчылыгы үчүн крестүүлөргө Андалустун кулоосуна жардам берген Мухаммад аль-Факих сыяктуу саткындарды да көрүп өттүк. Магриптик улуу баатырлардын кези келгенде Андалуска жардамга барып, мусулмандарды куткарып тургандарын да көрдүк. Ошол эле учурда кыянаттык кылып крестүүлөргө иштеген эмирлерди да окуп өттүк. Чынында Андалустун жеңиштерди жана жеңилүүлөрдү камтыган тарыхы исламдын кыскача тарыхын түшүндүрөт десек да болчудай. Эгер бул үммөттүн жаштары аны жакшылап окуп, таанышып чыга турган болсо, Андалустун тарыхында болуп өткөн тайпалар падышалыгына окшоп турган мусулмандардын азыркы абалынан кантип чыгууну түшүнүшмөк. Мусулмандар анын тарыхынан азыркы оор абалыбыздан чыгып кетүүнүн жолдорун табышмак. Биздин баатырыбыз Абу Юсуф ал-Мансур ал-Муваххиди Ал-Мухаддар мамлекетинин улуу падышаларынын бири болгон. Ал-Мухаддар Ал-Муваххидун Ал-Маваридтердин бийлиги кулагандан кийин Магриптин жана Андалустун исламий шаарларын башкарып турушкан. Биздин баатырыбыз чыккан Ал-Мухаддардын мамлекети Аллах Таала аларды туура сунний жолго багыт бергенге чейин бузук бир ишенимге курулган мамлекет болгонун уккандар таң калышы мүмкүн. Бул мамлекетти Мухаммад ибн Тумарт деген киши негиздеген. Ал киши жана ишеним акыйдасы бузук адам болгон. Анткени Ирак шияларынын колунан таалим алганда байыркы грек философиясы менен отпарастык ишенимдерине сугарылып калган эле. Анын үйрөнүп келген философиясына кабыл алган мутазилиттердин бурмаланган идеялары да кошулган. Түшүндүрмө: мутазилилер хижрийдин 105-110 жылдар аралыгында Ирактын Басра шаарында пайда болушкан. Алар философияга таасирленип, ислам ишенимин тек гана акыл менен четишкен. Жыйынтыгында Ахлу-сунна ва аль-Жамаанын ишениминен тайып кетишкен. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал кийинчерээк мен Махдиймин деп баштаган. Түшүндүрмө: Имам Махди пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын урпагынан чыга турган адилеттүү, такыба адам. Кыямат күнгө чейин чыгып, Аллах Тааланын жардамы менен адилетсиздик жана бузуклук каптаган жер бетине мусулмандар үчүн адилеттүүлүктү жана бейпилдикти орнотот. Түшүндүрмөнүн аягы. Андан кийин ал Магрибке барып, өзүнүн бузук ишенимдеринин негизинде Ал-Мухаддар мамлекетин түптөйт. Анын бул бузук идеялары мамлекеттин башына
Abu Yusuf Yakub al-Mansur al-Muvahhidi kelip Ibn Tumardтын adашканын айтканга чейин элдин башын тумандай каптап турган. Abu Yusuf согуш майданына чыгуудан мурда бул бузук ишенимди жеңген. Инсандын оюнун туура эместиги билингенден кийин аны тууралап алуу уят нерсе эмес. Бирок туура эместигин билгенден кийин да уланта берүү жеткен шермендечилик. Андан кийин бул баатыр Ливиядан Атлантика океанына чейинки Магриб шаарларын бириктирип, Магрибтеги мусулмандардын биригүүсүнө бут тосуп келген ганиттер менен салгылашууга өтөт. Түшүндүрмө: ганиттер Бану Гания Орто кылымдагы Бали Арск аралын башкарган Бербер династиясы 1126–1205 жылдар аралыгында. Түшүндүрмөнүн аягы. Доктор Али Ас-Саллаби Давлат аль-Муваххидин деген китебинде Абу Юсуф аль-Муваххидийдин эмнелер менен алек болгонун төмөндөгүчө жазган. Абу Юсуф Якуб аль-Мансур тылды бекемдеп, мусулмандарды бириктирип, аль-Мухаддардын үйүнүн ички тартиптерин кайтадан карап чыкканга жетишкен. Ал араб бедуиндеринин коопсуздугун карап, алардын күчүн да Андалустагы казатка кошкон. Бул ич-ара биригүү фронту унутулгус Аларкос казатындагы христиандарды жеңүүдөгү себептердин бири болгон. Абу Юсуф Якуб аль-Мансурдун максаты өтө так болгон. Ал ганиттер менен болгон келишпестикти чечип алгандан кийин Андалустагы христиандарга каршы согушууну көздөгөн. Бул анын курч акылдуу жана көрөгөчтүгүн көрсөтүп турат. Мына ушул убакытта Кастилияда Альфонсо 8 деген кылмышкер падыша пайда болот. Бул Альфонсо Заллаккедеги Ибн Ташфин талкалаган Альфонсо эмес. Буларды аралаштырып албашыбыз керек. Анткени алар бул ысымды көп колдонушкан. Бул Альфонсо Андалустагы кары картаңдарды өлтүрүп, аялдардын абийирине тийип, ашыкча бузукулукту баштаган. Андан кийин ал Аль-Мухаддардын султанына төмөнкү катын жиберген. Мен христиан элинин эмири болгонумда эле сенин таза диндегилердин эмири экендигиң акылы курч жана зирек адамга жашыруун эмес. Мен азыр Андалус элинин башчылары алсыз, шалаакы болуп, кол астындагыларына кош көңүл мамиле кылгандыктарын билип турамын. Мен аларга ачуулук менен үстөмдүк кылып, аларды жерлеринен кууп чыгамын. Алардын балдарын туткунга алып, эркектерин азаптаймын. Ал эми колуңдан келип турса да, аларга жардам бере албагандыгың үчүн сен эч кандай шылтоо айта албайсың. Аллах Таала силердин бир адамыңарга биздин 10 адамыбыз менен согушууну буйруган деп ойлойт эмес белеңер? Ал эми азыр Аллах силердин алсыз болуп калганыңарды билип, аны жеңилдетти. Эми биздин бир адамыбыз силердин 10 адамыңар менен салгылашат. Силер азыр коргоно да албайсыңар жана салгылашуудан баш тартуу да силердин колуңарда эмес. Сенин аскер жыйнап согуш жолуна аттанганыңды уктум. Бирок жыл өткөн сайын өзүңдү өзүң кечиктирип жатасың. Сен алдыга 1, артка 2 кадам таштап жатасың. Сени аскериң кармап турабы же сен Кудайыңдын берген убадасына ишенбей турасыңбы? Андан кийин мага сенин деңизди кесип өтө албай турамын деген шылтооңду айтышты. Мен азыр сага сени тынчтандырып шылтооңдун тууралыгын билдирген сөздү айтамын. Сага мен өзүм барып, сен үчүн эң кымбат болгон жерде салгылашамын. Эгер сен жеңсең, анда өтө чоң олжого ээ болосуң. Мен өзүм да сага эң кымбат белек боломун. Эгер мен жеңсем, анда 2 жерге ээлик кылып, 2 элдин падышасы боломун. Альфонсо 8-нин каты Эмир Якубка келгенде ал катты тытып салып, анын бир бөлүгүнүн артына төмөнкү аятты жазат. Аларга кайтып жөнөгүн. Эми биз алардын үстүнө туруштук бере албай турган аскер менен барып, моюн сунган кор долгон абалда журтунан сүрүп чыгарабыз. Намл сүрөсү 37-аят. Жооп укканыңдай эмес, көргөнүңдөй болот. Мындан кийин эмне болгонун доктор Али Ас-Саллаби төмөндөгүчө баяндаган. Якуб аль-Мансур Альфонсого жана анын текебердигине аябай катуу ачууланат.
Анын ислам динине болгон кызганычы күчөп, Аллах жолунда салгылашууга шашылыш түрдө даярдана баштайт. Ал аскерлердин сезимдерин ойготуу үчүн бул катты баарына таркатууну буйруйт. Элдер толкуп, аны менен согушууну талап кылып кыйкырып чыгышат. Аль-Мухаддардын башчысы кызыл чатырын тигип, чоң кылычын алып чыгуусун буйруйт. Ар тараптан келип чогулган аскерлерге Сеутага жана Андалуска өтүп кетчү башка жерлерге барып жайланышууларын буйруйт. Марокконун булуң бурчуна, Сал шаарынан Атлантика океанына жана Египеттин чек арасына чейин исламга кол салган христиандарга каршы согушуу үчүн жихад жарыя кылынат. Абу Юсуф Андалустагы мусулман бир туугандарына жардам кылуу үчүн Түндүк Африканын 200 000 аскери менен жолго чыгат. Ошондо Ватикандын папасы крестүүлөргө жардам кылууга жалпы мобилизация жарыя кылат. Аларга Голландия, Германия, Франция жана Испаниядан 250 000 аскер жыйналат. Мусулмандар да крестүүлөрдө Андалустун келечек тагдырын чече турган чечүүчү согушка баратканын билишкен. Эки аскер 1195-жылы июль айында Аларкос шаарында беттешип, Андалустун тарыхындагы эң улуу жана унутулгус салгылашууда мусулмандар жеңишке жетишет. Чынында Аларкостогу бул салгылашуу Заллаккедеги салгылашуудан да чоң болгон. Мусулмандардын бул жеңиши чар тарапка таркаган. Жердин чыгыш жана батышындагы мусулмандардын баары Аллахтын жардамы менен болгон бул жеңишти чексиз кубануу менен кабыл алышкан. Эгер биздин көпчүлүгүбүз Аль-Мансур Аль-Муваххидийдин Аларкостогу унутулгус жеңишин өмүрүндө бир да жолу укпаса да, улуу күрд баатырын укпаган эч ким жок болсо керек. Ал Аларкостогу салгылашуудан аз эле жылдар мурдараак Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам асманга көтөрүлгөн мусулмандардын ыйык жерин крестүүлөрдөн бошоткон. Палестинанын тарыхындагы бул чечүүчү согуштун баатыры ким болгон? Ал улуу жеңишке кантип даярданган? Кезектеги улуу инсан